Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem vel ba'du. Kale musannifu rahimahullahu ta'ala el-haya'u minel iman. Uyalu imandan dedi. Ana bi Mas'udin Ukbete bin Amr Ansari el-Bedri radiyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne mimma adraken nasu min kelamin nubuvvetil ula İza lem testahi fasna ma şit. Ravahul Bukhari. Murunqu paygambarlardan beri aytılıp kelgen bizge ulu bir söz var. Al ne? Eğer uyalvasan kalaganыңды kıl деген söz. Uyalvasan kalaganыңды kıl деген söz. Hadistin bir neçe manisi var. Birincisi, kılgan işin uyattığı iş emez. Kılgan işin sen sыймыктана турган iş болгон болсо, андан уялыштын кажети жок. Кудай Тааланын парызы болсо, Кудай Тааланын буйрган нерсе болсо, кылган ишиң сооп иш болсо, аны кылгандан тартыныштын, уялыштын кажети жок деген сөз. Биринчиси. Кээ бир адамдар намаз окугандан уялат. Ал уяла турган иш эмес, сыймыктана турган иш. Кээ бир адамдар жоолук салгандан уялат. Жоолук салган уят иш эмес, ал сыймыктана турган иш. Эгер уялбайсыңбы, кыла турган ишиң уят иш эмеспи? Анда аны кыл деген сөз биринчиси. Экинчиси, тахдид, коркутуу деген сөз. Кээде айтасың го, сабакты даярдап келгилесе, устаз даярдабай эле коелчу дейт. Даярдап келгиле сабакты издейм десең, устаз даярдабай эле коелчу дейт. Анан даярдабай кел, жарайт. Көрөсүң деп коесуң. Не деген сөз? Даярдабай келсең, анан кийин анан билесиң деген сөз да. Ошосуңарындай, эгер уятың жокпу, каалаганыңды кыл, Кудай Таалам жазаңды берет деген сөз. Эртеге азапталасың деген сөз. Уялбайсыңбы? Уятың жокпу, каалаганыңды кыл деген сөз. Пайгамбарлардын баарында ушул эң чоң жакшы сыпаттардын бири ушул уяттуулук, намыскөйлүк, уяттуулук бир чоң сыпат бар эле. Уяттуулуктун баары жакшы нерсе. Тартынгандык, уяттуулуктун баары жакшы нерсе. Ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям уяттуулук бул жакшылыкты гана алып келет. Намыстангандык, уяттуулук бул жакшы нерсени гана алып келет деп айткан. Өзгөчө аял кишини, кыз кишини көркүнө чыгарган, сулуу кылып турган нерсе бул уяттуулук. Тартынып турса, уялып турса, анан кийин сен менен айтышып, сен менен сүйлөшкөндө көз чак жетип кайра тиктесең, көзүң чактап, сени кайра сен өзүңдө чочуп коркуп турсаң, ал вакаха деп коет го, аял кыздын баягы эмеси уятты жок болсо, эң баягы күнүк мезгили, эң жарашпа, кыз кишиге жарашпаган иш. Аял кыз киши уялып турганы, жада калса баягы Муса алейхиссаламдын окуясын карасаңар, койду сугарып берип кой дегенде, шу жада калса басканда уялып, көзүн тиктей албай, бетин тиктей албай, ушунун баардыгын сыпаттаганда уяттуулукту сыпаттап атат да, аял кишинин ушул сыпаты болуш керек. Жыл өткөн сайын кандай бир деңгээлде ушул нерсе жоголуп бараткандай, илгери жолдон наржактан келатат десе, аялдар көчөнүн бул бетине түшчү. Этияттап ушу машинтип жүрүшчү да. Азыр эми 21-кылым болуп, кээде жолдо барасаң, бир түртүп одарылып өтүп кетейин деп, кээде сен о жактан келип атканда, сен акырын жакка качып, анан кийин өтө турган заман болуп баратат да. Аял затынын көркү, аял затынын сулуулугу, аял затынын ушу сулуулугун туу чукусуна чыгарып турган нерсе бул уяттуулук. Уяттуулук болсо, аял затынын көп иштен ошол нерсе сактап турат. Уяттуулук жок болсо, ал бүттү деген сөз. Бардык сулуулугу кетти деген сөз. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аль-хаяу шу'батун минал иман, уялуу бул имандын бир бутагы деп айткан хадисте. Кээде уялуу эки түрдө болот дейт. Биринчи адам баласынын табиятында уялуу болот, табиятында.
Адам табиятынан жаралганда, төрөлгөндө табиятынан уялуу болот. Кичинекей жаш балдар деле кээде билесиңерби, кече моунда жаш бала деле уялып намыстанат кээде. Ал эмне ушу Кудай таалам табиятынан берген. Нар жакта бар нерсе да. Табиаттын уяттуулуктун экинчи түрү бул адам өзү жасайт. Сен өзүң жасайсың. Кудай тааланы тааныгандан кийин, Кудай тааланын пайгамбарыңды тааныгандан кийин ал нерсени кылганың эмне экенин билесиң. Уят экенин билесиң. Ал нерсени кылганың жаман нерсе экенин билесиң. Ал нерсени кылганың жакшы эмес нерсе экенин билесиң. Ал нерсени кылгандан эмне кыласың? Уяласың. Уяттуулуктун баары жакшы деп келет ошондуктан. Уяттуулуктун баары жакшы деп келет. Анан кээде уялып илимиңди баягы эки адам илим ала албайт дейт го. Биринчиси текебер, экинчиси уялган адам, уялчак адам суралгандан уялат. Кээде ушул адамдан сурайынбы деп текеберленет, текебер. Койчу ушудан да сурайым дейт. Текебер. Уялчак ушул сурасам уят го, мына кыздардын астынан сурасам ушуну да билбейтин деп айтат го, кой. Сурабай эле коеюн деп сурашы мүмкүн. Илимден тыя турган нерселер булар зәм болуп эсептелинет.